Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто спортсмен жигитибиз бокс боюнча көптөгөн медалисттин жеңүүчүлөрү жана грэпплинг барба боюнча жеңүүчүлөр болуп келген. Бизде конокто Мамашов Умар. Ассаламу алейкум, Умар. Кандайсың? Жакшысыңбы? Жакшы. Жакшы. Канча жаштасың, Умар, сен? 7 лет. 9 жаштасың, Өзүң жөнүндө тааныштырыңызчы, кайсы жерден болосуң? Тодикан. Кыргызстандан болосуң, Кыргызстандын Ош областынын Тодикан деген айылынан болосуң, Жакшы экен. Ал эми бизде дагы бир коногубуз бар. Ушул Мамашов Умардын атасы Фанар байке бизде конокто. Ассаламу алейкум, Фанар байке. Жакшыбы? Кандай үйрө алдыңыздар? Жакшы. Өзүңүз жөнүндө тааныштырып кетесизби? Мен өзүм ошо Ош областынын Өзгөн районуна караштуу Тодикан айылынан. Бул Екатеринбургдун өзүнөн 2010 бери бул жерде жашоо ушул жерде. Өзү ушу базарда мындай күнүнчүлүк айтор бекер жүрмөй жок, тигилик, бала чака менен бул жерде сулашып жакшы. Иштеп эмгектеп жүрөсүз бул жерде? 2010-жылдан бери. Екатеринбургда. Бул Умар канча жылдан бери бул жакта? Бул жакта окуйбу, же кандай каникулга келди? Бул жерден төрөлгөн. Ушул жерден төрөлүп эле, ушул жерден садикка барды. Ал ушул жерде окудук. Анан ушул жакта канча класс азыр Умарда? 3-класс. 3-класста окуйт, Кайсы мектепте окуйт? Кайсы школада окудум? Кайсы школада окусуң? Школа гимназия 174. Жакшы. Аякта кандай? Школуңда башка кыргыздар дагы, тажиктер дагы, орустар да окушабы? Же кандай? Только орустар менен окуйсуң аралашып? Какие нации есть? Русские, таджики и кыргыз. Орустар, өзбектер, тажиктер чогуу бирге окуйсуңар, Жакшы. Сабакта канча окуйсуң? 5-кө же 4-кө? 3-кө же? 4-кө окуйсуң. Ошосто 4 бар. 4-кө. 5 барбы, 5? 3 жок. 3 жок, 5 бар. 5 бар. 2 барбы, 2? 3. Жакшы. Ошол Умар спорт менен 1 жылдан бери машыгып келем дедиң. Ушул бокс боюнча дагы кайсы турнирлерге бардың, шаардын кайсы жерине барып келдиң? Ушул сизге суроо берейинчи. Умар кайсы жакка барып, кайсы медалисттерди утуп келди дегендей. Бул башында залга келгенде биринчи күрөш ММА'де, грэпплингде болду биринчиден. 2 айдай ошондо жүрүп, анан Жыргалагай бул баланы көрүп, менде кылсын деп анан Жыргалагай алып, бокска өткөт. ММА'ден 1-2 жолу түшкөнөн кийин Заградан кайсы бир жерге бардык, эсимде жок. Калган ошо бокстан алган медалдар ушу. Көбүнчө ошол только бокс менен келет. Бекинде таштаган. Жакшы. Буюрса келечекте кандай пландарыңыздар бар? Ушул бокс боюнча эле дальше улантып кетесиздерби, же башка жакка дагы, же башка Кыргызстанга да барасыздарбы деген пландар кандай болот? Эми келечекте кандай үмүтүбүз чоң нерселерди ойлоп жатабыз азырда. Ушу жакшы тилек жарымыбыз дегендей. Ушу үмүтүбүз чоң ийгиликтерге жетиш. Спорт жагдай боюнча өзү күрөшкө дагы кызыгат, бокска дагы кызыгат. Азыр большинство бокска басым жасап, боксту сүйүп кетет, эми келечек көрсөтөт. Жакшы ниеттесем, мындай деп. Жакшы экен. Ал эми бул Умарды спорт чөйрөсүнө ким алып келди жана эмне себеп болду деп? Бул үйдө отуруп мен дагы спорт залга барбаймбы деп бизде стадионго чыкканда өзү неметип калды. Барам деп эле кызыгып жүрүрчү жашсын деп. Анан кийин ошол бир күндө ошо сааты чыгып Кудай буйруган келип ошондон башталып калды. Мен ээрчип дагы чуркап жүрмөйм. Жакшы. Ал эми Умарга берейинчи. Так, классыңда сен канча атамансың? Какой ты атаман? Первый или второй, третий? Самсин. Да, самсин кто? Да, самсин.
Ой, молодец, көрүнсө. Көчөдө мушташып көрдүң белең? Же школдобу, балдар мененби, же школдобу дегенде мушташып көрдүң белең? Садике. Садикте мушташып көрдүң белең? Школдочу? Школдочу? Иногда. Иногда. Эмне, мисалы, эмне урушуп кетесиң дейм да? 3 класстын балдары ошол школдо эмне болуп мушташып кетишет? Мен бир чатаман деп талашабы, же кандай деп мушташат? Ойноп жүрүп эле мушташып кетсеңер, Ойноп эле. Так, андан тышкары бул бокс ММАден тышкары сен футболду да жакшы ойноп кетесиң. Футболго дагы эмне кызыгасың? Футболду да кызыгасың. Эми Умар сага суроо мындай. Сенин бокс боюнча эң любимый спортсмен ким? Өзүң жакшы көргөн? Мухаммед Али. Мухаммед Али, э? Ал эми ММА боюнчачы, ММА боюнча? Хабиб Нурмагомедов. Хабиб Нурмагомедов. Эгер Конор менен Хабиб урушса ким утат деп ойлойсуң? Хабиб. Хабиб. Эгер Хабиб менен агайың урушса ким утат деп ойлойсуң? Хабиб. Жакшы. Жакшы экен. Анан Конор байке сизге жакында турнир болот деп уктум. Бокс боюнча даярдынып атыптыр. Чоң турнир экен. Ошого даярдыктарыңыздар кандай болуп атат? Даярдыктарыңыз? Даярдыктар жакшы, Кудайга шүгүр. Үмүтүбүздү барып алып келебиз деген чоң үмүт. Кандай болуна Кудайдын буйругу. Даярдыктар жакшы, шүгүр. Аракет кылып атабыз. Алдыга кандай пландарыңыз бар? Кандай пландарды коюп атасыздар? Алдыда чоң пландар бар. Кандай көп жерге бошунча шаг кылып чоң пландар бар. Кудайдын баардык канкында да Кудайдын насиби чоң көп нерсе сурап атабыз. Алган болсо да чемпиондукка жетсе деген тилек. Жакшы буюрса келечеги кең деңиз, э? Келечеги кең. Профессионалдык турнирге да чыгып буюрса, Кыргыздын желегин жер беретип дегенде. Алда кайрылуу болсун Кыргыздын желегин. Жакшы. Ал эми бул Умар спорттон тышкары дагы эмне менен алектенет? Спорттон тышкары апасына жардам берет көбүнчө, анан көбүнчө ошо сабагын окуйт. Бош болгондо кичине неме болушу мүмкүн. Анан тренировка. Көпчүлүк басым сабак менен тренировка. Сабак менен тренировка. Тренировка жумасына канча жолу машыгат жана канча сааттан? Тренировка 2 сааттан. Анан кийин разник болот. Көбүнчө 2 саат болот. Жумасына 3 жолу. Жумасына 3 жолу машыгат. Ал эми тренировка болбогондон бери үйдө эле болот. Үйдө болот, көп нерсени алаксы кетет. Мындай. Сабагы эртең менен кечке чейин окшойт. Эртең менен обедке чейин. Обедке чейин. Эртең менен. Азыркы маалда окуат чыгат, андай карантин сочту. Жок, окуйт. Үй бүлөдө Умардан тышкары канча балаңыз бар? Умардан чоң кыз. Азыр мектепте окуйт, 9 класста. Андан Умардан кийин дагы бир уул, бир кызым бар. Жалпы 2 кыз, 2 уул бар. Аттары ким? Умардан кийин Алинур. Канча жашта? 4 жашта. Жешке шайланат. Андан эң кичинеси кызыбыз бар, Анира. 3 жашта. 3 жашта. Кызыңызда бул Умар окуган школдо алды эле. Жок, бөлөк мектепте окуйт. Мектеп бөлөк. Бул гимназияда окуйт, ал обычный мектеп. Умардын мамасы дагы иштейт бул жерде. Бул жерде иштейт. Бул иште кандай пландар болду? Кыргызстанга кетейин деген ойлоруңуз барбы? Же дагы бул жакта 5-10 жыл жүрөсүзбү дегендей? Ниетибиз, конечно, Кыргызстан, чтобы балдарыбыз дагы ошо келечекте ошо бул жерде жүрүп, бул жердеги балдар дагы ылдый да калат экен, тууган уруктар менен жакын болуп, бири-бирин таанып дегендей. Ниетим ошол. Кудайым ошого жеткирсин, ошол жерден иштеп, жакшы иштеп турсак, кичине илим алып, билим берип турсак, эми айтат,
орусча мектептерин кичине окуп турса Кыргызстанга барып өзүбүздүн жерге ошол жактан эле улантсак деген ниет. Туура айтасыз, өзүбүздүн Кыргызстанга өтө нерсе жок дегендей. Ал эми бул каникулда аслында көбүнчө кыргыздар ушул өзүнүн балдарын Кыргызстанга кетирип турушат. Кандай десем, кыргыздын биздин менталитеттерди, кыргыз тилин унутпаш үчүн чоң апаларын алып же өзүнүн туугандарына кетип турат. Сиздер дагы ошондой кетип турасыздарбы? Каникулдарда жанагы 3 ай. Ооба. Каникул сайын өзү деле барып турабызбы? Бул жерде суук болгонго кичине күн көрүп дегендей. Балдарды ушу бир жолу орус болуп орусча сүйлөп калбасын деп биз үйдө орусча сүйлөбөйбүз, кыргызча сүйлөйбүз. Бекилер бар деле. Ушу сайкан туруп ушундай барып ушу кыргыздын өзүбүздүн өрп адаттарыбызды унутпай, ушуларды кандай болгондо ушулар биздин эме келечегибиз. Ошол жакка эле ниет, ошол жакка эле барып тартат. Мен билишимче, байкашымча Умар орусча сүйлөйт экен да. Көбүнчөсү орусча сүйлөйт экен. Азыр школда да орусча сүйлөйт, достору деле орус болуш керек экен, ойлойм. Ал эми үйдө кандай? Үйдө да орусча сүйлөйсүзбү же кыргызчабы? Биз орусча сүйлөйбүз. Бул балдарга. Булар биз кыргызча сүйлөйбүз, булар баягы жарым кыргыз, жарым орусча ушундай көрүнгөн тилинде сүйлөп калышты да мындайчы. Биз такыр орусча сүйлөйбүз, кыргызча кадимки түшүнөт бардык немеси. Эме кылбайт. А так кыргызча эле түшүнүп, бирок сүйлөгөнү орусча. Сүйлөгөнү көпчүлүгү ушул Умар ушундай же, калгандары кыргызча эле сүйлөп. Умардан башкалары? Умардан башкалары кыргызча эле, эме ушул сал. Сайдык-майдык ойноп ушундай орусчага көбүрөөк койду. Буюрса Умардагы, буюрса Кыргызстанга барса, кыргызча сүйлөп жаман эмес. Негизи Россия жергесинде бөлөк, бүтөн жерде мигрант болуп жүрүп дагы өзүңүздүн балаңыздарга ушундай жакшы тарбия берип, жакшы мукка бөлө атасыз. Канчалаган мелдештерге барып, Кыргыздын желегин желбиреп кетиптир. Бул жакта карап турсам, дипломдор да көп экен, медалдар да көп экен, 1-чи, 2-чи, 3-чү орунду алган экен. Бул жактан бокс боюнча алгандар дагы бар, анан греплинг боюнча, борьба боюнча алгандар бар. Ошо мастер көрүп бул жерде ошо греплинг боюнча экинчи жолу 2 жолу алды. Бирди алды биринчисинде. Кийин экини алды ошо. Анан бокста көбүнчө ошо бирди алып келген. Азыркы басым акыркы убактарда бокс боюнча машыгып атат. Бокс боюнча машыгып атат. Жыргалагай дагы ушу бул эми жаңы да, бул эми 6 айлык, 1 жыл толук болгон жок да, бул 1 жыл тренировка кылганда эле буга мындай жеңил соперник тандабайт, атайын чоң соперник, ушундай күчтүү соперник 1-2 жыл түшүп калгандарда ошо опытныйларга салып атат да, көнсүн депчи. Ушундай мындай слабыйлардан урушпасын деп ушундай буга жеңил бой болбой атат. Мындай айткандачы. Мына командный кубок по боксу деп жүрөт бул жакта. 1-чи орун, 2-чи орун деп та жүрөт. Мына диплом коронавирус деп та мына 30 килограммда боксташат экен, жана ошондой 28 килограммда, эки весте боксташат. Көп томурду. Андан тышкары мына Мамаш Умар диплом по боксу боюнча дагы келип тур, город Екатеринбургда дагы ушу. Екатеринбургда ушу. Барба боюнча дагы бар экен да, мына. Турнир по вольной барбада дагы бар. Молодцы. Бул менин оюмча ушу биринчи бойго биринчи жолу түшүшүндө болгон эми. Андан кийин 30да кийин 30да ойной баштады, 28да ойноп, кийин 30да ойноп. Мына Мамашов Умарбек за первое место деп 30 килограмм салмакта чемпион болуптур. Екатеринбург шаарында болуптур. Жакшы, молодцы, билет калаймын. Ал эми ушундай балдарыңыздын келечегин кең болсун, ушундай эле спортко берип, туура тарбия берип жүрүңүздөр. Эми сизге айтарым ушул акыркы сөзүңүздү элдерге айтып койсоңуз. Акыркы сөз эми биринчиден ушу заманыбыз тынч болсун,
Kırgızstanımız tinch bolsun. Kırgız şu bala çakabыздын тыларыбыздын баардыгы ушу ыймандуу, билимдүү, илимдүү болсун, ушу биздин элдин керегине жараган. Ушу биз да ушу тал эжересинде болуп өзүбүздүн мекенибизде, өзүбүздүн элибизге барып ушундай күркүрөп жүргөндөрдөн болобу деп жакшы тилек. Ушу Чоң рахмат. Ал эми достор, бүгүнкү күндүн күнөкөр десем да жаңылышпайм. Бүгүнкү бизде конокто жеңиш эмес, чемпион бокс боюнча дагы, грэпплинг боюнча дагы, вольный барба боюнча дагы чемпион болуп жүргөн жигит мына Момашов Умар бизде конокто. Умарга бир суроомду бергим келип турат. Умар, у тебя есть девушка? Нет. Точно нет, я слышал, у тебя есть. Нету? Хорошо, Марко. Немкір айтасың, камерамен өчірген ашасың айтасың, Хорошо. Ал эми акыркы суроом, кимге салам жолдошуңуз? Кому хочешь передать? Я хочу передать салам Чонене, Чон Ата, Ананка и Папа. Папаңа дагы, чоң рахмат. Достор, мына бүгүн бизде конокто болду, өзүңүздөр көргөндөй эле, бокс боюнча, барба боюнча, жана грэпплинг боюнча да чемпион болуп Момашов Умар болду. Ал эми силерге кааларым ден соолук каалаймын. Ар дайым бизден алыстабаңыздар. Биздин каналга катталыңыздар, лайктан басып, комментарий жазыңыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Салам алейкум. Со мной рядом моя крылья, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, нас нельзя передумать вида. Со мной рядом моя крылья, мы начинали с самого низа. Запомни нас такими, Моя семья говорит, не делай смело, пуля, улетать как капелла. Суета и движение 24/7 неделю. Мне говорили, не ищи, буду ее там нету. Кричали, оставь свои куклы.